суроо кылды. Ушу көк бөрүнү оюн бар го, кыргыздын оюну, улак тартмай. Ошого көз карашыңыз кандай деп. Анан ойлонсом, көк бөрү бул кыргыз өзү көк бөрү. Көк, теңир дегендей көк бөрү сыпаттагы касиет бар. Кайтпас ошо бөрү сыяктуу. Калыс, чынчыл, тоң моюн. Ошон үчүн кыргыз карышкырды дагы атынан айткан эмес. Кашаба деп койчу биз бала кезде. Энергиясына карап. Анысы кандай? Көк бөрү оюну дагы бул кыргыздардын оюну. Көк төгө ошол бөрү сыпаттагы адамдардын оюну. Андан кийин ойлонсом ошо Чыңгыз ханды көрсөтөт. Чыңгыз хан киносунда да бүтүп атат. Көк бөрүнүн тугумусуңар деп атат. Чыңгыз ханды изилдеп отуруп дастан сары кылып кыргыз экен деп чыгарганда, аябай бул жазганы, тиги жазганы деп аны да ошо сүйлөтсөк болот. Бир күн алып келип эфирге. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, сиздер көксүңөр, сиздер кутсуздар, сиздер айсыздар. Ай жаңырып турат. Сиз жаңырып турасыз. Сиз эски жолдо калбаңыз. Сиздер куткаруучусуздар. Сиздер айдай бир караңгы сырсыздар. Адамзатка энергияңар тийип турат. Көктүн көчүрмөсүсүңөр силер. Силер кул эмессиңер. Силер периштесиңер мына. Периште, перизат, ай пери. Алгыста аты мындай сыртынан карасаң ага окшобойт. Ай пери менен болгон, бети одурак айга менен болгон, ичиндеги энергиясы ошондой бир керемети бар. Анан жаратып албаган өзүңөрдү. Пендебиз, анан колубуздан келбейт да, анан жалган жашоодо жашап атабыз. Жок, сиз теңирчиликте жашап атасыз. Сиз чындыкта, сиз улуулукта, сиз энергия, манас энергия, ошону манастын тукумусуз сиз. Адамдан да бийик турасыз керек болсо. Бул ордуңузду билип аткарбасаңыз,